Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 17 февралда Кыргыз Аэронавигация деген мамлекеттик ишкананын директорунун мурдагы орун басары камакка алынды. Ал февралдын башында кармалган. Доллардын наркы кымбаттап кетти деп былтыр Кыргыз Аэронавигациянын банк эсебинен $180.000 алынган, бирок ал акча ишкананын кассасына келип түшкөн эмес. Былтыр апрелде Финполдун директорунун мурдагы орун басары кармалган. Анын алдында болсо Финполдун Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси кармалган. Алар 20-жылы марттан октябрга чейин 8 айдын ичинде Халык банк аркылуу Кытайга 60 миллиард сом чыгарып кеткен. Ошол кездеги баалар боюнча бул 60 миллиард сом $700 миллион барабар болчу. Биз Кыргызстанды жакыр мамлекет дейбиз, бирок мамлекет ушундай шылуundардын айынан жакыр болууда. Бизге белгилүү болгон бир эле учурда 8 айдын ичинде өлкөдөн $700 миллион чыгарылып кетип жатат. Ада канча ушундай фактылар коомго белгисиз.